Кептин баары жанда экен да. Мына бир майда жан майда улутка буйрулгандыр. Ал майда улуттун жаны улуу кыргыздын ролун аткара албайт да. Улуу жан кыргызга буйрулгандыр. А улуу кыргыз жаны күчтүү, духу күчтүү, ары күчтүү кыргыз чөгөлөбөйт. Багынып эрбейт. Көрдүңүзбү? Жанга караңыздар. Сиздин жаныңыз эмнеге буйрулган? Эмнеден буйрулган? Демек ошо кызматыңызды табыңыз. Мына бирөөлөрдүн умай энелик сыпаты, касиети бар, энергиясы бар. А башка бирөөнүн колунан келбейт. Мына азыр кыргыздын бир 15 баласын ошо жерге топтоп келели. Сырткы келбетибиз бирдей эле, эркекпиз. Мейли калпак кийип алалы баарыбыз. Керек болсо менден семиси бар. Менден бой бийиги бар. А ички жаны пас. Ички жаны коркок. Кыргызда сөз бар. Эркек үндүү аялда уят жок депчи. Аял үндүү эркекте кубат жок деп. Көрдүңүзбү? Жанга жараша үн пайда болуп атат. Кыз баланын үнү деле баратсаң таанылат го. Эркек баланын үнү деле таанылат го. Телефондо деле жашын болжоп коет го. Жашыңыз үнүңүзгө караганда жашыңыз менден улуу окшойт, кичик окшойт деп. Көрдүңүзбү? Жанга жараша болуп атат. Азыр тан ролду, тело ролду аткарбай калды. Мындай ролду играть этпей калды. Ойнобой калды. Азыр жан ролду ойноп калды. Мына эл башчылары. Жан дүйнөсү пас. Улуу эмес. Эски бойдон калган. Ошондуктан улуу кыргыз андан өтүп алды. Карапайым эл арстанлай өстүрүп койду. Ошол ички жан дүйнөсү бийик болгондуктан эл башчысына, саясатчыларга сын коюп атат. Ички жан дүйнөсү улуулукка өтүп алгандыктан ар кандай агым диндерди жактырбай атат. А ички жан дүйнөсү ошо улуулукка өтпөгөндүктөн мурун майылды деп унчукпай турган. Ана караңызчы, жанда кереметтин баары. Мына жан аалам. Ушул келип сени кийди. Мурун аял эркек деген ролду аткарса, эми азыр энергиянын кызматын аткарып калыш керек. Энергия ал ак. Булар ак. Же аалам. Мына ошонун ролун аткар. Эмнеден жаралгансың? Ааламдан жаралгансың. Ошондой күчүң бар. Аалам ак экен го. Ошон үчүн жалган айтпа. Жалган айтсаң жакырчылык болот. Улуу адам келип алып майдаланса, карап турган кишиге деле уят, өзүнө деле туура келбейт. Аалам ак. Ошон үчүн элдин ырыскысын жебе. Ал окшобойт, болбойт, ал сенин ишиң эмес. Аалам ак. Ал адам ушак айтса өзүнө туура болбойт. Келиңиздер ак сынып жашайлы. Жаныбыз акпы? Ааламдан келдиби? Таныбызды да ак кармайлы. Таныбызды дагы акка иштетели. Жаныбыз улуу дүйнөдөн келдиби? Кел улуулукка иштейли. Улуулукка үндөйлү. Ооба жумушка барбай кой деген эч ким жок. А бирок жана антип 40 күндө абатка чыгып кет деген эч ким жок. 4 айлап кет деген эч ким жок. Сен жашооңду жашай бер, ишиңе бара бер. Бирок ишке барганда дагы майданы сүйлөбөй сен улуулукка өстүр. Орусияга баратсаң дагы 1-3 күн сабакка катышып, ушул китептерден ала барып, сөздүн сүйлөсөң, ааламды сүйлөгөндүктөн, ак жүргөндүктөн, акка үндөгөндүктөн сенин ишиң оңолот. Себеби аалам күчтөрү сага кызмат кылып берет. Колдоп берет, коргоп берет. Ата теги арбайы.
улуулукка үндөп атат деп, эскиликтен чыгарып атат, эволюциядан чыгарып атат, энергияга өткөрүп атат деп. Мына энергия доору келди дейт. Аалам өзү энергия. Кудай эмне? Энергия, материя эмес. Аллах энергия. Периште энергия, мазардын ээси энергия. Ошондуктан энергия доору башталды. Эски доор бүтүп аткан ошол. Энергия доор деген аталыш ушул. Аалам нашу деген да кайра ушул. Ааламга айланып атпайбы адам? Ааламга айланып атат. Тирүү эле турат, бирок ааламга айланып атат. Мына менден энергия өтөт.